Кыргыз тили дүйнөдөгү эң байыркы тилдердин бири. Жалпы түрк тилдеринин башатын изилдеген Кашкарлык Махмуттун «Түрк тилдери жыйнагы» деген китебиндеги көп сөздөр азыр да кыргыз тилинин курамында колдонулуп келет. Байыркы Орхон Энисай таш жазууларын окуй келгенде да азыркы биз пайдаланган сөздөр учурайт. 21 жылдын ичинде кыргыз тил коому дайым ушул баягы бул эл менен биргеликте келатат. Мен азыр карап көрсөм ошол биз өткөргөн ошол жанагы эне тил мелесим телеконкурсунда катышкан жигит кыздар азыр ата эне болуп калышты. Баары ар кандай мекемешкалардын жетекчилери болуп иштеп атышат. Ошол эне тил мелесим телеконкурсун биз жеңил өнөр жай ишканаларында өткөрдүк. Жумушчу жаштардын арасында өткөрдүк. Кыргыз тил коомунун негизги бул максаты, милдети бул баягы биздин эне тилибиздин ошол демек эне тилибиз болгон кыргыз тилибиздин улуулугун даңазалоо, мамлекеттик тил маанилүүлүгүн элге жеткирүү болуп эсептелет. Учурда өзгөчө шаар жергесинде жаштарыбыздын көпчүлүгү орус тилинде сүйлөшүп, өз эне тилин унутуп бараткансыйт. Бирок эне тилин, кыргыз тилин жээрип, ушинтип отуруп бара-бара жоголуп кете турган болсо, тилибиз менен кошо тарыхыбыз да жоголоору шексиз. Мына мисалы балдар айтышат, биз сабакта баягы кыргыз тил сабагын беребиз, кыргызча сүйлөшөт, диалог түзүшөт. Анан сабактан чыкканда эле булар орусча сүйлөшөт бири-бири менен. Кээ бир үй бүлөлөр ата-энелер менен дагы орусча сүйлөшөт. Мисалы айтышат да, дүкөнгө барабыз дейт, дарыканага барабызбы дейт, же болбосо жанагы почтага барабызбы дейт. Бизде моундай шарт түзүлбөй атат дейт да. Кантип биз орусча колдонуп атпайбызбы? Ошо жанагы почта болобу, дарыкана болобу, дүкөн болобу, ошондой бир үлгү болсо, жанагы тамак аштардын аттары бүт орусча жазылып турат. Кайда барбайлы дейт балдарыбыз дейт, бүт орусча дейт. Анан биз кантип сүйлөйбүз дейт. Кудайдын бул буйругуна да шүгүр. Кыргыз тили мамлекеттик статуска ээ болуп, өз урпактарынын рухун, өз касиетине сугарып, жоголуучу эмес, өнүгүү тилдердин катарында турат. Бир гана чоң көйгөй, биз кыргыз тилинде жазуу ишин баштоого милдеттүүбүз. Качан гана иштектүү иш кагаздар, расмий документтер кыргыз тилинде жүргүзүлгөндө, кыргыз тилин үйрөнүү зарылчылыгы келип чыгат. Кошуна өлкө Казакстанды алалы. Ар бир арыз болобу, бүт баары өз тилинде толтурулат. Билесиңби, билбейсиңби, үлгү жанында. Мынакей, бизде ошондой шарттар түзүлсө, мен ойлойм бир жетишкендик болот эле. Биздин мектепте ошо кыргыз тил кабинети, 7 кабинетибиз бар. Эң чоң кабинетибиз ушу Манас кабинети. Курманжан датка кабинетибиз бар, былтыр ачканбыз. Бүт эле ошо мектеп тарабынан жакшынакай эле шарттар түзүлгөн. Мугалимдер үчүн, окуучулар үчүн, анан кийин аракет кылып иштеп атабыз. Мына компьютерде балдар отуруп, ошо тест тапшырма берилет, аткарышат. Жаңы программаларды киргизип атабыз ушу компьютерге. Ар бир кабинетте телевизор, DVD бар. Кыргыз адабият сабагында мисалы Чыңгыз Айтматовдун 9-класста Жамиля чыгармасын өткөндөн кийин ошо эмесин фильмин көрүп, талкуу кылабыз. Тилекке каршы бул баягы күндөлүк сүйлөнүп аткан бул кыргыз баягы тилибиз улуттук тил катары албетте өнүгүп жатат. Бирок мамлекеттик тил катары азыр ордун таба элек дагы эле. Алдыбызда көп иш турат. Себеби качан ошол баягы мамлекеттик тил болот. Демек Кыргызстанда өтүп жаткан бардык жыйындар, курултай, чогулуштар, симпозиумдар, конференциялар бүт ошо мамлекеттик кыргыз тилинде өтүш керек. Кыргызстанда жашаган бардык улуттар, өзбекпи, татарбы, орусбу, чеченби, бардык ошол кыргыз тилинде бири-бири менен баарлашып сүйлөшүш керек. Мына ошондо гана кыргыз тили ошол чыныгы мамлекеттик тил болот. Тамыры жок даракты кой, кичинекей чөптү да айта алабызбы? Бардык тиричиликтин тамыры бар. Ошондой эле адамдар дагы көзгө көрүнбөй турган тамырлар аркылуу жалгашкан. Ушул себептен ар ким өзүнүн тамырын унутпоосу керек. Демек, дагы айткым келет, өз эне тилинде сүйлөбөө, өз эне тилинде ой жүгүртпөөнүн өзү тамыры үзүлгөнгө, тамырсыздыкка барабар. Мисалы, Жапондордо мына мындай жагдай өкүм сүрөт. Бала 12 жашка чыкканча тек гана өз эне тилинде тарбияланат. 13 жашка чыккандан кийин башка тилдерди үйрөнө башталат. Японияда 2 ай окудук.
Анан бияка келгенде Бишкекте 1 ай окудум. Анан Айырга барып, ошакта кыргыз үй бүлө менен жашап караганмын. Ошакта чогуу сүрүшүп үйрөндүм. Бишкекте кичине аябай ысык болот эж айында. Бирок Гордо кичине кандай салкынраак. Ошону аябай жактым. Мөмө жемиштери да жактыбы? Агыротто көп ысытты. Армалар, ашпорттор, анан оруктор. Биякта күшүндө аябай ысык болуп кетет. Бирок Японияда анча мынча 0 градус, 5 градуска чейин да минуска кирбейт. Сондуктан биякка биринчи күшүндө келдим. Анан аябай ысык болду. Кандай жашайм деп ойлодум, бирок азыр колмонмун. Тараста кичине кишилер башка эски окурду караганда кичине кандай токтобураак кишилер го деп мага ойлондум. Ордо эле аябай ачуу кишилер, мисалы таксисттер аябай келгиле деп айтып келет. Меймандос экен. Нарында 5 бармак сендим. Ошакта эттер көп жейт да. Мага аябай жакты. Мисалы оймо аябай жакты мага. Мындай кийип атам. Маданият аябай көп. Канча тил билсең, ошончо дил билесиң. Эне тилиңди, жериңди сүйсөң, мамлекеттин бүтүндүгүн сактап каласың. Кыргыз мамлекети үчүн, тарыхыбыз үчүн эне тилибизди сактап, урпактарга өткөрүп берели. Алыскы Жапониядан келген жапон кыздарынын кыргызча сүйлөмөк тургай, комузда кол ойнотуп, чертип, кыргызча созолонтуп ырдаганы маңдай жарылтып кубантты. Көрсө, каалоо менен сүйүү болсо, тил үйрөнүүгө эч кандай тоскоолдук болбойт экен. Мектепте иштеген байке бар. Ошака барып үйрөнүп атам. Андан кийин ырдаганды үйрөнүп баштадым. Анда бүгүн гол жонунда 40 айыр деген ырдайм. Эгерде ар бир улуттун 16 жашка чейинки балдарынын 70% өз эне тилинде сүйлөй албаса, анда ал тил жоголуу коркунучуна кабылат. Мындай божомолду эске алган айрым улуттун даанышман ойчулдары өз эне тилин жоготпоонун ар кандай амалынын үстүндө иштеп жатышат. Мисалы, япон окумуштуулары котормочу көз айнек ойлоп чыгышты. Бордош татарлар 2008-жылдан бери Россиянын 12 районунда каалоочуларга улуттук тилин бекер үйрөтүп жатышат. ЮНЕСКОнун маалыматына караганда Европада азыр 50 тилдин жок болуу коркунучу бар. Колдонулуу масштабы жагынан азыр 4 тил алдыга чыкты. Англис тили 56 мамлекетте колдонулат. Француз тили 29, араб тили 24 жана испан тили 20. Калган тилдер 8 жана андан да аз мамлекеттерде колдонулат. Орус тили бүгүнкү күндө Россиядан башка 3 гана мамлекетте расмий тил катары колдонулат. Булар Белоруссия, Казакстан жана Кыргызстан. 146 тил бирден гана мамлекетте колдонулат. Алардын катарына кыргыз тили кирет. Мисалы үчүн баягы Төгүлбай Сыдыкбек, Чыңгыз Айтбатовтай ушундай нускалуу сүйлөгөн, сөз баккан кишилер азыр жок кесе болуп калбадыбы? Демек, дагы эле болсо баягы кыргыз тили өзүнүн ордун таба албай келет. Эмне кылыш керек? Демек, бизде ошол баягы мекенчилдик сезим жок болуп атат.
биринчи кезекте кыргыздардын өздөрүнө жок болуп атат. Ошол мындай алганда ар бир ошол кыргызстандык мен кыргызмын деген адам өзүнүн улту менен сыймыктаныш керек. Баягы Зайырбек Ачымовдун бир жакшы ыры бар. Мен кыргызмын түгөнөрдө түтөгөн, мен кыргызмын жок болордо күчөгөн, мен кыргызмын тарыхым бар, тилим бар, мезгилдердин ой чуңкурун түзөгөн деп. Ушундай сыймыктаныш керек. Мына Боордош Казакстанды карап көргүлө. Кандай ошол баягы мен казакпын, мың өлүп, мың тирилген дешип эле анан кийин биягынан жазсаң да казак, биягынан жазсаң казак деп эле сыймыктанышып, ошол мамлекеттик тил кийимини ойноп жатканда эле турбастан, булар Казакстаным деген ырдаганда эле тура калып атышат. Дүйнөдө кайталангыс ири чыгарма болгон Манас да кыргыз тилинде жаралган. Эгер кыргыз тили жарды болсо, ушундай чоң байлык ошол тилде жаратылат беле? Же болбосо, биздин төп макындардан айтыш өнөрүн абройлуу ЮНЕСКО уюму кайталангыс өнөр катары баалады. Эгер кыргыз тили жарды болсо, акындар айтышып жатып, мурда жаттабай, ушунча уйкашкан, мааниси дал келген сөздөрдү таба алат беле? Же манасчылар улуу дастанды айтып жатканда жамгыр, кар, борошого карабай аны уга беришкен. Ооруп жаткан адамдарды да манас айтып, сөздүн керемет күчү менен дарылашкан. Манасты бир тынбай бир нече суткалап айтышчу экен. Бул кыргыз тилинин байлыгы болбой эмне? Ким сүйбөгөн эне тилин, өз тилин, эне тилим, өз киндигим, өз үнүм, менин тилим кыргыз тили, тоо тилине тил тийгизбе эч кимиң. Тилим айкөл тилдин бирисиң. Тилим дастан, алп манастын үнүсүң. Энекемдин ак сүтүнөн чыккан тил, жан аябайм, аппак сүттөй тил үчүн. Ата мекеним, ардактуу жерим.